азыр эле биз Нарын шаарынан чыгып, ортодогу Орто Саз айылынан өтүп, мына бул Ак Кыя ашуусунан жаңы эле ашып, мына жакындап калдык. Биз келген мына ушул ашуунун атынан коюлган Ак Кыя айылы кандай гана кооз экендигин айтпаса деле мына көрүп турасыздар. Анын ар жагында болсо биз кышында келген Кеңеш айылы бар экен. Мындан нары болсо Чет Нура, Орто Нура айылдары жайгашкан. Дагы бир кызык нерсе, бул катарда бир эле айылдык өкмөт бар. Мына ошондо 8 айыл бар экен. Анын бири болгон Ак Кыяга бүгүн биздин сапарыбыз башталып турат. Майрамбек Осмонов жазгандай, айланасын тоолор курчап, кайда жүрсөң дагы эстен чыкпаган, албетте, туулган айылың болот эмеспи? Айрыкча ал ырдагыдай кооз болсо. Бишкектен таң атканча жол жүрүп келген Теңир тоонун Нарын районундагы Байгазак айылы дагы ошондой. Баса, өздөрүчүлөп Байгазакты албадымбы? Алы мурдага аталышы. Азыр болсо айылы Ак Кыя деп айтылып калган. Бир учурда эки аталыштын бирдей колдонулушуна алдыда дагы токтолобуз. Ага чейин болсо сууга, айтылуу Нарын дайрасына жакын баралы. Биз келгенде жаңы гана таң атып, апалар эмеле туруп уйсааса, көпчүлүк даледа болсо уйкуда экен. Андыктан дароо эле суу боюндагы үйгө баш бактык. Элетте таңкы жашоону энелерибиз баштайт эмеспи? Эртең менен 5:30-6:00 турабыз. Бадага бир уйсайм, уюсап, бадага уй айдайм. Андан кийин келип кичинекей неберем бар, жолдошум бар, кызым бар, аларды ойготуп, эртең мененки чайын берип. Аны күнүмдүк тиричилик башталат ушу айылда. Суубуз эми булактан ичебиз. Тетиги жерде турган булактын суусунан ичебиз. Эшигибиздин алдында баксак суаргыдай кудук казып алганбыз. Ошолордон ичебиз. Эми таза суу келген атат буюрса. Аз калды, эмелерин орнотуп коюшкан. Айылда канча булак бар? Айылда 4-5 жерде бар го дейм. 4-5 жерде бар. Сонун ичебиз. Ооба. Ümütüm zakımdarga batıp kete. Ümütüm zakımdarga
Ак Кыяда башкаларга үлгү болчу бир топ алгылыктуу саамалыктар бар. Эми ошолор менен сөздү улайлы. Негизинен жалаң эле кийим эмес. Биринчи биз баштаганда 4 келин баштаганбыз, 1,5 жылдай болуп калды. Ошол цех мурда лицей болчу, анан ал жер калып цех болуп калып калгандан кийин эле ошол орунду жоготуп албаш үчүн 4 келин иштеп баштаганбыз. Анан биз багы эмелерге керектүү, элге керектүү эле кызга сеп даярдап, жер төшөк, журкандарды, матрастарды, ушундай пардаларды ишигип бүт эле көп нерселерди тиктик. Ошол анан кийин ал 2 келин дагы өздөрүнчө кетиштен анан кайра бул жерден дагы бир жеңени кошуп алып иштеп атабыз. Биздин максатыбыз эле ушул да багы бош отурбай, биртке болсо дагы өзүбүзгө кичине тыйын болуп калсын дегендей. Анан элдин дагы айылдын ичиндеги кээ бир колу бош эмес мугалимдер бар, ошолорго шашылыш бир нерсе жазаш керек болуп калса, заказ беришет, ошолорду бүтүрөбүз, жасап турабыз. Азыр эми могу замандын эмесине талабына ылайык болуп марал чапандарды тиктик, ушу 1 ай болду. Заказ алып, материалын өзүбүз алып келип, анан алып келгендер алып келип беришет, болбосо өзүбүз алып анан тигип аттык. Ар кимдин өзүнүн эмесин алып, меркасын алып эле бу келин неметет, бычат. Анан тигип бышырып бычтык, ушу жасадык. Эртең менен уюн сааган энелер дароо эле тигүү цехинде шашат. Аларды мында токтогон жумуш күтүп турат. Заманбап машиналардын үнү өчпөгөн цех мурда кесиптик лицей болгон имаратта. Анын дагы бир бөлмөсүндө элеттик кол өнөрчү бар. Анын эмне жасаарын билгиңиз келсе, бир аз күтө туруңуз. Өзүбүздүн эле айылдын тургундары бар, башка жактардан деле берип калышат. Ошон бизди билгендер. Кошуна айылдардан келгендер болот. Кошуна айылдан деле келет, нарын шаардан деле келип сурап, ошо заказ кылып, даже көлгө чейин сеп даярдап берип аттык. Тааныш өзүбүздүн тааныш билиштерибиз аркылуу анан кийин жасап салып, чүйгө дагы кетирдик септерди. Эми биздин арындын себин чынында башка жерлердикине караганда биздикин баалашат экен. Себеби биз таза жүн менен да жасайбыз. Эмеден батинден коюп чекесинечи. Ал эми бул кийимдер менен жууркан, жер төшөк, калпак жана чапандар чебер энелердин даяр продукциялары. Кооздугу жагынан башкалардыкынан кем калбайт. Мугалимдер үчүн тигилген бул чапандар болсо, азыр көпчүлүктүн жактырган кийимине айланды. Окуучулар үчүн болсо, азыркы учурда жайкы сезонго ылайык шымдар тигилүүдө. Айтор элеттеги моданын дизайнерлери менен стилисттери дагы мына ушул чебер апалар. Жаш кыздар болсо шым тигип бергиле деп калышат, мондай материал жакында эле келди, азыр эле бүккөчө эле алганбыз. Шым тигип атабыз. Дагы бир партия шым тигип кетирдик. Бирөөлөр алып келген, заказ алып келген Бишкектен алыптыр. Анан биз жардамдашып тигип берип кетирдик, алар дагы ушундай. Ошондо сиздер Ак Кыядагы моданы сиздер аныктап турбайсыздарбы? Нени?
Аккада эмне мода болушу сиздер О. эмнени мода кылган атасыз? Эми эмнени кылабыз? Биринчи эми биз деле балдары, жаш кыздар көбүнчө неме кылышат да, анан азыр чапанды, марал чапандарды, эми буюрса эркек балдардыкын тигип көрсөкпү деп неме кылып атабыз. Эгерде заказ алып алган болсок, тиге беребиз. Эми баарыбыз эле бир күндө Кудайга кетип калбайбыз да. Бирөөбүз калабыз, экөөбүз калабыз, жок дегенде тигиле берет, андай заказ аксабайт. Биз сүйлөшүп алабыз да өзгө алдын алачы. Канча күндө бүтүрүп бере алам. Мисалы бир сеп даярдасак 10 журканды биз 7-8 күнүн аралыгында 10 күнгө чейин бүтүрүп беребиз. А жеңе журканды 2 эле күндө бүтүрүп бере алабыз. Ошондой. Септи бир 7-8 күндө бүтүрөбүз. Эмне болуп ушу септин? Септин ичинде 10 журканы болот, жер төшөгү болот. Эгер кошо көшөгөсү же пардасы десе, анысын кошо жасап бере алабыз. Бизге эмеси жок. Мындай жасай албайм дебейбиз, аракет кылып жасап беребиз. Элеттигенелер өздөрү жашаган айыл, район, облус гана эмес, жада калса республика учундагы үлгү болуп гана калбай, экономиканын өсүшүнө дагы зор салымын кошууда. Анткени эгер алар мындай кийимдерди тикпей калса, ушунун баары башка аймактардан же андан дагы өкүнүчтүүсү чет өлкөдөн кымбат баада ташылмак. Натыйжада айыл ичиндеги импорттолгон сапатсыз кийимдер азыркыдан дагы көп болуп, элдин миллиондогон акчасы башка өлкөлөргө агылмак. Аккыялык апалар республиканын экономикасына зор салым кошуп аткандыгын өздөрү деле билбесе керек. Бирок алардын жумушунун жыйынтыгы так ошондой. Эми элибиз дагы мекенчилдиктин эң жөнөкөй, бийик үлгүсүн көрсөтүп, бул кийимдерге кардар болсо, элеттеги элдин кирешеси артып, анан албетте жумуш орундары түзүлөт. Биз келген Аккы айылы Нарын шаарынын чыгыш тарабында. Өзүңүздөр көргөндөй, Нарын дайрасынын түндүк тарабындагы 8 айылдын бири. Көпчүлүк аны Байгазак деп билет. Анын дагы салмактуу, көп жылдар бою калыптанган жүйөсү бар. Себеби мында Байгазак уруусу жашайт тура. Анын тарыхы республикадагы миңдеген айылдардыкына опокшош. Дегеним, эли мурда ар кайсыл колотто жашап, кийин кеңеш бийлигинин учурунда ушул жерди конуш кылып көчүп келген. Мурда жашаган колоттору дагы алыс эмес. Айыл тарыхындагы ушул жана башка кызыктарды жашы 85ке таяган Садык ата айтып берди. Бизди Аккыялы тааныган, тиги билген эл Байгазак дейт. Сиздерди айылды? Биз ушу турган айыл бүтүн ошол Байгазактын 4 баласы бар экен. Ушу 4 баласынын тукуму. Бизде аралашма тигиндей мындай киши көп жок. Байгазак уруусу, Бүт эле Байгазак уруусу. Байгазак кайсы уруудан ал өзү? Кайсы урууну сурайсың? Байгазактын өйдө жогору жагында кайсы уруу? Байгазактын Атасы ким дегенде? Байгазактын атасы Акбагыш. Акбагыштын атасы Токтогул. Токтогулдун атасы Тынымсейит. Тынымсейиттер турбайбы? Бүт Тынымсейитпиз. Эң башы тиги Шопак деп коебуз. Башка айыл. Суунун ар жагычы Нарындын? Нарындын ар көсү бүт моңолдор. Моңолдор? Моңолдор дейбиз аны. Анда да эл болгондон, журт болгондон ичинде майдурук көп да. Атата болгондо эле майдурук боло бербейби.
Бул айыл качан уюшулган? Айыл 33-жылы уюшулган. О 30-жылы жаңкы колхозчо турган дейт. Анда 30-жылы эмес ошол анан тиги 30-жылы уюштуруп анан кийин анда ар кайсы кокту деле олтолтун эле экен да. Мына мисалы мына наркы кокту да, мына кокту да ошол эле жайылган эле. Бүт эле бүгүн деле мал менен болуп атпайбызбы жашоо. Я кезде бүт эле ошол мал менен жашоо болгон. Анан кийин ошол малга карап эле анан кийин ошо бир-эки мал багып эле анан кийин өзүнчө оокатын кылган. Ошо ар кайсы колоттогуларды чогултуп ушул жерге Анан кийин анан барынча чогултуп келип анан кийин бир жерге отурукташтым деп анан бир жерге отурукташтырган. Анан кийин мына эң эле башкытам муну ушул. Анын ар жагында тиги орто жеринде арык бар болчу. Суу аккан баягы. Суу алат да, жер сугарат да. Эгинди сугарат, чөптү сугарат дегендей. Эми бирок арыктар менен анан кийин өстөн ары калган. Кайсы жылы туулгансыз? Мен өзүм 31-жылы туулган. Ошо мурда Да. 30-жылдары айыл кандай эле? Тарап эле анда эл аз. Анан кийин ата болуп эле ар кайсы жерде ага тууганы менен эле ар бир коктуда кокту кылып өзүнчө жашап Кайсы колотто элеңиздер? Мына бир эки коктун башындабыз. Ошондон көчүп келдиңиздер. Анан уш жерге көчүрүп келген. Мына Байказактын 4 баласы бар экен, 4 баласын эң улуу сатуу деп коебуз. Андан кийинкиси сокур деп коюп, баягы сокур Киличкат экен. Баягы Киличкат эле ат болуп калыптыр. Өзүнүн аты Меңдү болот экен. Андан кийинкиси Онош. Анан кичүүсү Энезар. Мурда эмне деген колхоз болгон бул жакта? Мурда ал немеден мурда колхоз төшөлөктө ат жок да. Байказакты бүгүн Байказак айылы. Ушундай болгон. Азыр деле Байказак деп коюшат. Азыр деле Байказак дейт. Анан кийин тиги кыяга карап эле билген болот, билбеген болот деп анан кийин кыя деп койгон ошол тиги кыя. Байказакпы же Байказак. 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 Ал ким ал? Байказак ким? Байказак деген адам. Киши биздин атабыз. Ошондо Молотов колхоз болгон деп атасыз. Анан кийин колхозтоштуруп, анан кийин ошенткенден кийин ат койбойбу? Жалаң анда бүт Союзга карап калдың да, тиги Сталин элинге. Анан кийин ошондон кийин жалаң орустун атын берген, анан кийин ошондо жаңкы Молотов деген атты ошондо койгон экен. Качан аккыя болдуңуздар анан? Аккыя болгону кече эртеден бери аккыя болду, аз эле болду. Мына ушу аккыяны, тетиги кыяны. Ошол 50 экен 45-46 жылдар болсо керек. Кол менен чабылган тиги. Бул мурун тиги ылдыйтан нугу деле бар азыр. Ылдыйтан тигирээк болчу. Ал кезде машина жок. Аккыянын кийинки таржымалын айыл четиндеги жайлоого барганда уктук. Баса жайлоодогу жашоо тууралуу дагы сөзүбүз кийинки көрсөтүүлөрдө уланмакчы.
Мунун ичинде болсо эме бар, мындай эле рессор бар. Анан обороту 2800 да. Анан өзү эле майдалайт, чапкылап элечи. Ичинде рессор бар, башында 2 темир бар, ошол айланып чапкылайт. Бу жакта сетка бар. Ол жерде чечип көрсөтөйүнбү? Бул жанагы 3 фаз бу? Жок, 3 фаз эмес, 220 эле. 220. 220 эле. Кей талкан даяр. Талкан, Көбүнчө эмне тартып турат сизде? Көбүнчө жара тартма. Анан азыр эми баягы бизде азыр жай келип калбады. Көбүнчө эми баягы жармага деп талкан тартып атышат да. Буудай дагы тартасызбы? Буудай деле алып келсе, буудай деле тартабыз, бирок эми азыр уң болбойт го дейм. Уңга кичине кечегирээк болуп калат. Бул ошондо Бул ошо жара тартма менен эле талканга да. буудайды эмнеге тартып турат анда? Буудайды унга. Бирок унга тартпайт да эми. Азыр буудай деле айдалбай калбады. Азыр көбүнчө эле ушу жара тартма, талкан, Эмнеден жасагансыз бул? темир. Жана эле Кытайдын эле темири. Кадимки эле темир, Кадимки эле темир, тегеректеп эле жасалган. 220. 220 эле иштейт. Мындай 3 фаза, анан 3 фаза. Бул эмне кызмат атат? Бул мисалы үчүн 1 мүшөк, 1,5 мүшөк, Көбүрөөк болуп кетсе. көбүрөөк болуп кетсе, муну сайып коем да, толтура салып менен иштей берем бияна. Бир мүшөктү канча убакытта бүтүрөт? 1 мүшөктө ошондо 30 мүнөт, 25-30 мүнөттө бүтүп калат да, жана чоң мүшөктөр менен келсечи. Бир күндө канча мүшөк тартасың ошондо? Бир күндө эми эл ар кандай алып келет, кээде 10 мүшөк алып келет, кээде 15 мүшөк алып келет. Эл дегениңизден анан кайсы айылдан эли келет бияка? Бүт эле ушул айылдыкка келет, Байказактыкка келет. Байказак. Байказак келет. Кошуна айылдардыкычы? Кошуна айылдарда өзлөрүндө бар. Муну качан жасадыңыз эле? Буга биз 2 ай болуп калды го дейм. 2 ай? 2 ай болуп калды. Өзүңүз кесибиңиз ким негизи? Мен өзүм кесибим негизи сварщикмин да, электр сварщик. Бул жакта жок беле мындай? Бул айылда жок да, биздин айылда жок, анан бүт эле элдин баары эле нарынга ташыйт. Нарынга апарганың 30 сом бир мүшөккө. Алып келгениң 30 сом. Анан мүшөк килограммын алат аякта. Анан бир мүшөк тартыш үчүн эле тартып келиш үчүн өзүң барасың да. Анын 50 сомдон ошондо эле бир мүшөк тартып келиш үчүн бир 200 сом кетип калат экен да, биздин айылдын элдикичи. А мен болсо 70 сом бир мүшөккө болду. 70 сом аласыз. Бир мүшөккө 70 сом алам, светке деп болду. Башка эч нерсесин албайм. Үч жерден тартам, колуна карматам, кетишет. Муну көрүп жасап бер дегендер болдубу? Жок, азыр жазап бер деп деле айтыш элек. Аны айтып калса мүмкүн. Инкубаторуңуз кайерде? Инкубатор тияк жакта. Көрсөтсөң. Сизге көрсөтөйүн, а? Болуп экен, свет өчүп калганда кантесиз? Иштебей каласызбы? Свет бияга өчүп калсабы? Мен бияга өчүп калса иштебей калабыз да. Ал бул жакка болсо ошо инкубатор болсо бияк жакта. Эски халарниктен жасагам да. Анда интернеттен карап отуруп. Так, мынакей. Инкубатор. Муну Канча жумуртка бар ичинде? Муну азыр 93 ушундай 100гө чукулураак жумуртка бар азыр. Канча убакытта ачат? Бул эме кадимки эле жана тоок басып чыгат го 21 күндө. Ошондой эле ол 21 күндө чыгат, анан дагы пландар бар да астыда. Жана цезарка, өрдөк, каас ошолордукунда кылсамбы деген ойлор бар да. Азыр бул жалаң тоок. Азыр бул жанагы тооктуку, жана радонит анан лигорн деген тооктордуку да. Анан айылда баягы биз эмебиз да. Тоок болсо эле болду, болуп атпайбызбы? Анан жалаң жанагы жумуртка убактындагыдан алып келген да. Анан ошол бар арасында? Кайсы бул жумуртканын арасында? Бар дем, конечно, болбой койсун. Хороз көп чыгабы, тоок көп чыгабы? Эми ар кандай эле чыкса, папалам да. Не кыласың жөжө чыкканда? Жөжө чыкканда бул айылдагылар алып атышат, алып атышат. Ушу 100дөй чыгардым го дейм, 100дөй болду. Анан алгандар алды, бияк жакта азыр бир 25дөй алып калгам. Аларды аз да көрсөңүздөр болот. Бул 21 күн бою ушул 21 сутка ушунча иштеп турат. Сутка бою иштеп туруш керек да, обязательно. Свет өчүп калса, бу жерде атайын жазган, мунун ичинде меш бар да. Анан моореке 2 чырак менен күйгүзүп туруп, бул асты жагына мындай кылып кирип коебуз. Анан бу жакта вентилятор бар, аны мындай кошуп коебуз.
баягы жылуу абаны ичине айдап турат да, бул муздап калбайт. Машинеңиз аккумуляторсуз калабы? Жок, машина эле жок, бул бирөөдөн эле алгам. Анан бу жерден болсо негизи нымдуулук керек экен да, бул көп эмелери бар экен, проблемалары бар экен да. Мындан болсо баягы ачып отурбайчы сууну бу жерден куюп турабыз да. Суу керекпи буга? Суу обязательно керек экен да, жок дегенде 50% нымдуулук болуп туруш керек экен. Анан чыгаарына бир 3 күн, 4 күн калганда нымдуулукту кичине көбөйтүш керек да. Буга ысыгыраак кайнак суудан куюп койсо анан пар ысыгыраак чыгарып турат да. Ушунда жөжөлөр жумуртка 21 күндө баары ачабы же кээде 22 күн чегирткени түшүп кеткендер болобу? жок, ал мындай карасаң эле чегип баштаганы билинет да. Аны алып туруп эле бууреки астында сетка турбайбы? Ошол жумурткаларды кое беребиз да. Анан ошондон чегип анан кургайт бу жерденчи. О жумурткалар чегип баштайт, билинет да чеккендери. А могу термометрден экөө кылып койсо, эмнеге экөө? Бул баягы жанагы адамга коюлат го. Бул баягы точныйраак да, бул болсо грубый, бул точный да. Ошо 37 градус, ошондой 36-37 градус болуп туруш керек да. Эгер андан өтүп кетсе, анда жумурткалар өлүп калат. Андан ылдый болуп кетсе, анда да өлүп калат. Ичинде жөжөлөрчү. Бирдей температура. Буга деле 3 ай болуп калды го дейм. Кыштай жасап чыктым да. Кыштай жасап, ушу аракет кылып интернеттен карап, моякта Марат деген ине бар, ошонун салымы көп да. Ошол жигит келип, мондай кылалы деп айкелеп кеңешип. Ошолда жардамдашты да. Эмне үчүн холодильникке жасадыңыз башка? Бул оңой болуп атат да, анткени мунун ичинде өзүнүн теплоизоляция бар да, стекловато бар. Эме жылуулук чыгып кетпейт. Эшиктери бекем, жакшы жабылат. Ылайыктуу, өзүнүн ичиндеги темирлери өзүнө жарайт, бүт баары теңчи. Полкалары болот го. Ошолор өзүнө жарайт. Анан ыңгайлуу да. Мындай коюп койсоң болот. Кичинекей балдарыңыз бар турбайбы? Келип ачып ийбейби? Жок, бияка киришпейт. Ачышпайт. Алар деле билип калышты уже. Анан бу жерден чыгып кургагандан кийин тиякта садик деп коем, кичиреак эме бар. Ал дагы терморегулятор менен иштейт. Ысык эмеден 30тан ылдый түшпөйт, өйдө чыкпайт да. Бир калыпта кармап турат. Анан ушул жерден багып кичине оңго чейин чоңойтуп алып, анан сыртка чыгарам да. Бул азырынча жөжөлөрдү жана ушулай айылдагында калып атабы? Азырынча бияк эле. Анан дагы көбөйсөк деген дагы аракеттер бар. Анан эмнеге мындай жасадыңыз? Жөн тоого бастырып койду. тоого эми ашып кетсе онду басат, анан ал кайсы маалда басарын ким билет, белгисиз да. Настроениясына карайт да. Баскысы келсе басат, баспаса баспай койт. Анан жумуртканы салып коюп анан жүрө бергенде да болбойт баягы. Бул аппарат менен? Ушуреки эме да, терморегулятор. Ысып баратса ушул өчүп турат. Баягы кайра муздай баштаса иштеп ушул ысыктыкты ушул эме кылып турат, регулировка кылып турат да. Электр энергиясы аз эле кетет эми. Канча десем, ушундай лампочкадан бир 2 лампочканын тогун жейт да. Андай деле мындай көп ток жебейт. 9 вольт менен иштейт, тиякта вентилятор 9 эле вольт менен иштейт. Могуреки 8 менен иштейт. Анан ичиндегиси ошо 150 ватт менен иштейт да, ошол кичине анча-мынча көбүрөөк да, ошо 2 лампочкага туура да. Биринчи ойгондо коркуп мен чоң аялдар ойгон ойуна канча коем деп ошентип. Кеңеште бар. Бул өйүстө бүт бар да, суунун аркы өйүсүндө. Аэропорт жакта. Ошол жактан барабыз дагы алып беребиз. Мында жаңы көчөттөрдү жылуулаш керек. Сөзсүз жылуулабаса болбойт, иш билет.
5 класста окуйм. Цемент аралаштырып, бул топок эле. Кум аралашып, цемент аралаштырып, мындан да катуу болот дейт да.